Öz elin мындай кыргыз экенин жогору баалай албаган адамдар ошолор бөлөк тилге өтүп кетет. Биринчи өзүнүн тилин таштап коюп, анан башка тилде сүйлөгөн бул бир аз туура эмес. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Азыр биз кыргыз элибиздин эмне себептен кыргыз тилинин деңгээли түшүп кетти жана эмне себептен кыргыздар менен башка тилде сүйлөшүп калды деген суроого кыргыз элибиздин ою менен сиздер менен бөлүшүп кетмекчибиз. Жүрүңүздөр. Буга мен биринчиден үй бүлөдөгү тарбия болсо керек деп эсептейм. Себеби ата эне ошол баланын кыргызча сүйлөшүнө түздөн түз түрткү берет. Андан экинчисине бул мамлекет тарабынан бир аз жакшы эмес мамиле кылынып аткан себептен болот да. Анан бизге сырттан келген көп түшүнүктөр ошол орус тилдүү болгон үчүн ошол нерсеге да басым жасап, жаштар ошол жагына ооп кетиши мүмкүн. Мен жаштарга айтарым, биринчи кыргыз тилин үйрөнүп, анан башка тилдерди дагы ошол сыяктуу үйрөнүп, ошол нерсеге аракет кылса да. Биринчи өзүнүн тилин таштап коюп, анан башка тилде сүйлөгөн бул бир аз туура эмес болуп калышы мүмкүн. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Ишиңизге ийгилик. Assalamu alaikum. Öz элин мындай кыргыз экенин жогору баалай албаган адамдар ошолор бөлөк тилге өтүп кетет да. Азыр биз Орусча. жаштарга кандай насаатыңызды бересиз? Ушу кыргыз тилибизди сактап калганга, Эми канткенде мына кыргыз тилибизди өнүгөт, ошого кыргыз тили мына мамлекет азыр кыргыз тилине көңүл буруп атат. Значит, биз кыргыз экенбиз деп өзүн мындай жогору баалай албаган адамдар ошол бөлөк тилди неметип атат да. Биз кыргызбыз да, өзүбүздүн тилди, өзүбүздүн динибизди сакташыбыз керек, тилибизди баалашыбыз керек. Чоң рахмат. Ата, Алла разы болсун. Мейилиңиз.